Кымбаттуу достор, кымбаттуу бир туугандар, Ыйса Теңирибиздин сүйүүсү менен салам айтам. Кудайга рахмат анын ырайым сааттары үчүн. Мына азырдагы ушул жума арасында бизге ушул күндү бизге ырайым кылды. Биз Теңирдин сөзүн сүйлөшүп, жашообузга керек болгон сабактарды ала алышыбыз үчүн жана ошол Теңирдин кадамдары менен басыш үчүн. Бүгүн сиздер менен сүйлөшө турган темабыз Теңирдин жардамысыз эч нерсе кыла албайсың деп аталат. Ошол боюнча ой жүгүртөбүз. Алгач 126-забурду негиз кылып, ошондон окуп бермекчимин. Анда эмесе 126-забур 1-аяттан ылдый карай окуп берейин. Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр Сулаймандыкы. Эгерде үйдү Теңир курбаса, анда аны куруп жаткандардын иштегени бекер. Эгерде шаарды Теңир сактабаса, сакчынын уктабай сак турганы бекер. Силердин эрте туруп, кеч жатып, нан таап жегениңер бекер. Анткени Теңир өзү сүйгөн адамына аны уктап жатканында берет. Балдар Теңир берген мурас, перзенттер ал берген сыйлык. Саадагын аларга толтургандан бактылуу, алар душмандары менен дарбаза алдында сүйлөшкөндө уятка калышпайт деп жазылып турат. Амин. Ушул забур 5 аяттан гана турат. Бирок эбегейсиз терең ойлор ушул жерде камтылган. Сулайман ушул забурду жазып жатканда ал Теңирге бекем таянган инсан болгон. Теңирдин жардамысыз ал чоң бийик деңгээлге, падышалык деңгээлге жетпегенин түшүнгөн. Бир гана Теңирдин жардамы менен ал чоң ийгиликтерге жете аларын ал ачык түшүнгөн. Кудайга ачып берген. Ошондо айтып жатат: эгерде мен үйдү куруп жатсам дагы, менде үйдү курганга материалдарым, акча каражаттарым баардыгы жетиштүү болсо, бирок ошол нерсе Теңирдин жардамы менен болбосо, анын баардыгы урап түшүп калат. Башкача айтканда, менин эмгек кылганымдын баардыгы Теңирдин жардамы менен болбосо, өзүмдүн жеке керт башымдын кызыкчылыгы, текебердигимден улам болсо, ал бир күн болбосо урайт. Анткени үйдү бекем кармап турган бул анын фундаменти, жер негизи. Ал эми бүгүнкү күндө бийик чоң турак жайларда монолиттен салынган үйлөр бар. Аларды кармап турган бирден бир негиз бул анын арматуралары, темирлери. Аны току иштеп чыгат, андан кийин бетон куят. Мына такыр ошол сыяктуу менин жашоомдо ошондой арматура, бекемдик бул Теңирдин сөзү. Мына ошол болбосо менин үйүм урап калат. Ошондой эле мен мамлекетимде канчалык артиллериялар менен, канчалык куралдуу күчтөр менен, бекем чептери менен өзүмдү курчабайын, душмандардан канчалык өзүмдү бекитпейин, күчүмдү жыйбайын, күчүмдү топтобоймун. Бирок ошонун баардыгына Теңир кийлигишпесе, анда ал дагы урап калат. Канчалык күч болбосун, канчалык танкалар, канчалык бекем менин өзүмдүн күчүм болбосун, анын баардыгын эгер Теңир кийлигишип, Теңир ошол шаарды сактабаса, үйдү сактабаса, мекенди сактабаса, анда мен өзүмдүн жардам менен коргой албаймын. Демек, Кудай Теңир ал мекенди дагы, жерди дагы, элди дагы сактоочу. Анан айтып жатат, биз ушул жерден көрдүк, силер канчалык эмгек кылбагыла, нан таап жегенге тырмышпагыла, ошонун баардыгы Теңирсиз болсо, анда силер ачка каласыңар. Ал эми ким Кудайды сүйсө, ошол сүйгөн адамына Кудай Теңир ал уктап жатканында дагы анын иш пландарын ишке ашырып коет. Ал эч качан ойлонбойт дейт. Демек, бул нерсенин баардыгын Теңир кыла алат. Ал эми силердин ээ болуп жаткан балдарыңар дагы, наристелериңер дагы, бул силердин эмгегиңер эмес. Бул Кудайдын белеги. Кудайдын мурасы. Кудай берген белектер дейт. Мына, кымбаттуу достор, бул эске ала турган нерсе. Бүгүнкү күндөгү өкүнүчтүүсү, көптөгөн адамдар мен жетип калдым, байып калдым, туруп калдым, бутума туруп калдым, мен бизнесмен болдум,
көптөгөн ийгиликтерге жеттим деп чыга келишет. Бирок анын бардыгы сен кимдин жардамы менен кылдың, эсиңизден чыгарба. Сен машина алдыңбы? Ал бул Кудайдын ийгилиги. Сен балалуу болдуңбу, кыздуу болдуңбу, наристелүү болдуңбу? Бул Кудайдын ийгилиги. Сенин курсагың токпу? Бул Кудайдын ийгилиги. Сен денең өзүң форманы кармап калдыңбы? Эт байлап калдыңбы? Бул Кудайдын ийгилиги. Сен аман эсен басып жүрөсүңбү? Бул Кудайдын ийгилиги. Бул Кудайдын таасири. Сенин бекер берип, сенин дем алып жаткан абаң бекерби? Бул Кудайдыкы. Башкача айтканда бардыгы Кудайдыкы. Эми акылдуу адам ушунун бардыгына сары эсеп салып, Кудай теңир, мен эч ким эмесмин. Мен жердеги сенин келгениңмин. Бардыгы сеники деп акыл калтап түшүнө алган адам бактылуу. Мен ыйык жазуудан дагы жыйынтыктоо катары жакандан болгон жакшы кабар 14-бөлүмдөн окуп бергим келет. Жакандан болгон жакшы кабар 14-бөлүм 6-аят. Жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. Ыйса теңир бул Кудай, анын уулу. Ал мекенге, ушул дүйнөгө, биздин убактылуу дүйнөбүзгө куткаруучу катарында келген. Ал Кудай эле. Бирок адам кейпинде жерге түшүп келди. Бизди куткарып алыш үчүн. Адамдык ойлору менен, адамдык сүйүү менен бизге көп мисалды көргөздү. Анткени биз түшүнө алышыбыз үчүн. Ал жер үстүнө келип өзүнүн иштерин жасады. Керек болсо ыйык жазда жазылган түлкүлөрдүн ийини бар, канаттуулардын уясы бар. Ал эми адам уулунун менин баш калкаларга эч кандай жайым жок дейт. Эгерде кимдин бүгүнкү күндө жашап атканга үйү болсо, кичинекей бир чатыры болсо, анда сиз байсыз, сен байсың. А билесиңби, Ыйса теңир жер үстүндө келгенде анда эч нерсе жок болгон. Ал бир гана көчөлөрдө түнөгөн. Ким кабыл алса ошолордукунда болгон. Ал айтып жатат. Сен байсың. Керек болсо түлкүлөр дагы бай, канаттуулар дагы бай. Анткени алардын түнөгөнгө жайы болгон. А менин эч кандай жерим жок. Ошол инсан өзү ичпестен, жебестен эң баалуусун бизге берди. Эми айтып жатат. Силер бара турган төөлүктүүлүк бул асман мекени. Бирок ошол Кудайга, мекенге бир гана мен аркылуу барасыңар. Мага ишенгиле. Жогоруда биз сөз кылдык, Кудайсыз, теңирсиз, анын жардамысыз эч нерсе кыла албайсың деп. Так ошол сыяктуу Ыйса теңирдин жардамысыз, анын кийлигишүүсүз биз ага ишенмейин, биздин пландарыбыздын баардыгы курулай бара керчилик. Жыйынтыктоо катары айтайын. Мен ушул дүйнөдө жашап турганда ийгиликтерге жетишим мүмкүн. Бизнестерди, чоң бир пландарды ишке ашырышы мүмкүн. Балал чакалы болушу мүмкүн. Жакшы, ажарлуу, сулуу, жубайлуу болушу мүмкүн. Эбегейсиз заңгыраган үйгө жетишим мүмкүн. Булардын баардыгы туура көрүнүшү мүмкүн. Кудай теңир бирок соттой турган учур келет. Эмне үчүн сен ушунун баардыгын менин жардамсыз кылдың? Менин уулум Ыйсага ишенген жоксуң? Деп соттой турган учур келет. Ыйык жазда ушуга карата далил катары эбегейсиз көптөгөн аяттар бар. Бул дүйнөгө болгон достук Кудайга каршы кастык дейт. Демек, менин ушул дүйнөдөгү менин бирден бир милдетим, максатым Кудай менен ийгиликтерге жетишүү, Кудай менен иш баштоо, Ыйсага ишенип, Кудайдан кечирим алуу, Кудайга жетүү. Кудай өзгөчө батасын берсин, кымбаттуу достор. Ыйса Машаяк жашообуздун өрнөгү, жашообуздун максаты, жашообуздун максатыбыздын эң алдыңкы сап башында боло турган нерсе болуш керек.
ансыз менин жашоом туура көрүнүшү мүмкүн, жакшы көрүнүшү мүмкүн, бирок акыр аягы сотко алып барат. Ыйык жазууда Насаатчы китебинде жаш улан, жашап турганыңда көзүңө эмне туура көрүнсө ошонун баардыгын иши ашыргын, өзүңдү канааттандыра турган нерселер менен алек болгун, жакшы жашагын, ойноп күлгүн, бирок эске алгын, ушул жасаган нерселериңдин баардыгы үчүн Кудай Теңир сени бир күнү сотко тартат дейт. Сот жогуна тартат дейт. Демек, бүгүнкү күндө кимдер жашап жатып кубанып жатса, ошол кубаныч Кудайдын жардамы менен болуш керек. Ыйлап жатса, Кудайга таянуу менен болуш керек. Өзүм менен болбош керек. Менсинүү болбош керек. Туура көрүнгөнү менен сот жогуна тартыла турган учур келет. Ал эми Ыйса менен кимдер алар жашаса, аларга Ыйса менен алар жашап өмүр өткөрсө, Ыйсага таянса, алар бактылуу. Кудай өзгөчө батасын берсин. Амин.